Мен Сайдабарова Гүлноза Кайрылаевна 1988 жылы Кара Суу районунун Каарман айылында төрөлгөнмүн. Ошол жерде номер 40 Бектемир Азизов атындагы орто мектепте окуганмын 11 жыл. Андан кийин окууну бүтүргөндөн кийин, мектепти бүтүргөндөн кийин жогорку окуу жайына окууга киргенмин. Кыргыз-Өзбек университетинин филология факультетинде кыргыз тили кафедрасында окуганмын. Биздин үй бүлөбүз жөнөкөйлүү үй бүлө болгон, атам механик болгон, апам үйдө эле отурган. Анан бирок балдарынын баардыгын окуткан, атам дагы өзү окугандыгы үчүн, апам дагы окуган өзү. Бирок иштеген эмес. Анан үй бүлөбүздөгү 5 бир тууганбыз, 3 кыз, 2 уул. Баардыгыбызды ата-энем окутту. Бала чагымда ошо Каарман айылында өскөнмүн. Ал жерде аралаш жашачу элек, кыргыз, өзбек улутундагылар. Алар менен достошуп, мектепте бирге окудук. Азыркыга чейин достошуп, сүйлөшүп турабыз. Балдар, жакшы эс алып келдиңерби? Жакшы. Анда сабакты баштайбыз, Кана, биринчи жакшы маанайдан баштайбыз. Жаман жаман нерсе көрбөйбүз. Жакшы окуп сабакта биз акылдуу балдарбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз кайталоо сабагы болот. Биз өткөн сабактарда үй жаныбарлары, үй канаттуулары, жапайы жаныбарлар жана жапайы канаттууларды өткөнбүз, Кана, үйгө тапшырма аткардыңарбы? Эмне берилген? Ким айтат? Эмне үйгө тапшырма берилген? Кайсырды жаттап келгиле дедим эле? Гүлноза, айтсаңыз, ушул мектепте канча убакыттан бери иштеп атасыз? Бул мектепте 16 жылдан бери иштеп атам. Киргенде студент элем, анан мугалим жок экен эле. Ушул жерге иштеп кал деп алып калышкан мен. Ошодон бери мугалим болуп иштеп жүрөм. Башталгыч класстын окуучуларына кыргыз тилинен бересизби же жалпы эле? Мурда чоң класстарга сабак берчү элем, анан кийин азыркы директорубуз Момуна Махамаджановна ал убакта бизде завуч болуп иштечү эле. Начальник класска өтүп, начальник класска сабак берип көрчү, башталгыч класска сабак берип көрчү дедиле. Анда мен сабак бере албасам керек десем, сенин колуңан келет, мен сага ишенем. Башталгыч класска өт дедиле, анан ошондон тартып башталгыч класста иштеп келатам ошол убактан бери. Бирок чоң класстарга дагы сабак берем. Бирок кандай айырмасы бар экен? Негизи башталгыч класстын окуучуларына тил үйрөткөн кыйын болсо керек. Бирден баштап тилди үйрөтүш аябай кыйын да. Анан өзбек улутундагы, орус улутундагы окуучулар келишет, аларга кыргыз тилин үйрөтөбүз, аябай кыйын болот. Ал бизге 5-класстан баштап тилди үйрөнүп чыккан окуучулар болгон үчүн жогорку класста сабак өтүү оңоюраак. Башталгыч класста кыйыныраак. Көп тилдүү мектеп 2343 окуучубуз бар азыркы убакта. Мен келген убакта 730 окуучу бар эле. Азыр көбөйүп кеткен. Канча улуттун балдары бар эми бул жерде? 5-6 улуттун өкүлдөрү бар. Орустар, кыргыздар, өзбектер, татарлар дагы бар. Анан күрттөр бар, тажиктер, түрктөр дагы бар. Негизи ошо алардын мындай мамлекеттик тилди үйрөтүү азыр кандай болуп атат? Бат эле үйрөнүп алып атышабы? Кандай? Негизи кандай ыкмаларды колдонуп атасыз? Аларга 1-класстан баштап жалаң озек өтөбүз. Жазуу түрүндө анча болбойт. Озек өткөндүбүздө баягы сүйлөшкөндө оңой үйрөнүп алышат. Анан көбүрөөк ырларды жаттатканга аракет кылам. Себеби ыр жаттаганда дагы тили жатыгат да балдардын. Бирок баары бир жазганды үйрөнүш керек да. Акырында жазганды көбүнчө өзүнүн эжекелери үйрөтүп коет. Анан кийин бизде 2-жарым жылдыктан башталат. Тамгаларды өтүп баштайбыз, ошондо
кичине жаздырып баштайбыз. Өзүңүз ушул өзбек кызы кандайча кыргыз тили мугалим болуп калдыңыз? Мен өзү төрөлгөндөн баштап эле кыргызчаны кошуналарыбыз, анан мектебибиз дагы кыргызча болгон. Мен үйдө агам менен эжем контракт менен университетте окучу эле, анан кийин мени бюджетке кирбесең сен окубайсың деген. Анан кийин мен тапшырып көргөндө кыргыз тили менен дизайнерга тапшырып көргөнмүн, дизайнер болом деген өзүм. Анан кийин кыргыз тилине бюджетке өтүп кеткендигим үчүн ошол жерде бюджет окуп калганыгым үчүн окуп калганмын кыргыз тилине. Бирок кийин ошол окуп жүргөн убакта кыргыз тилге сүйүүм дагы артып, анан кыргыз тилчи болуп калдым да. Дизайнерлик деле бул чыгармачылык, бирок мугалимдик деле бул чыгармачылык. Аны деле алып кетем азыр деле. Анча-мынча бир нерселер тигип, өзүм каалаган учурда, бирок дайыма эмес. Бирок мугалимдик кесипке деле чыгармачылык керек да, сабакка өтүүдө, балдарды өзүнө көңүл бурдурууда. Мурдагы баштапкы мугалимдик кесиптеримдин убагында колдо чийип сүрөттөрдү окуучуларга көрсөтчү элек. Ошондо ал дизайнерлик дагы жардам берген. Андан азыркы учурда эми компьютерден эле чыгарып окуучуларга көрсөтмөлөрдү көрсөтүп атабыз. Мурда жалаң колго чийипчи элем сүрөттөрдү дагы, ребустарды чийип окуучуларга көрсөтчү элем. Анда алдыда кандай пландарыңыз бар ушул кесипти өнүктүрүү боюнча? Эми ошо башталгыч класска мен көбүрөөк кыргыз тилин үйрөтүп койсом, анан кийин калгандарына чоңойгондо өздөрү эркин алып кетүүсү үчүн аракет кылып атам да. Азыр көбүнчө кыргыз тилинде эркин сүйлөгөнгө, анан туура жазганга, орфографиялык, орфоэпиялык жактардан туура жазганга үйрөтүп атам да көбүнчө. Сиз эми 16 жыл аралыгында көп эле окуучуларды бүтүрдүңүз да, э? Ооба, бүтүрдүм. Алар ошол мамлекеттик тилди кандай үйрөнүп алышты? Сизге рахмат айтыштыбы? Окуучуларым бүтүрүп кеткен окуучулар кайра келгенде эжеке сизге рахмат. Бизге кыргыз тилин так үйрөтүп койгон экенсиз деп, анан бир окуучум кыргыз тилинен мугалим болуп кайра келди. Сиздин жолуңузду жолдоп? Мен жолдоп. Мен сизди жакшы көргөнүм үчүн кайрадан сиздин жолуңузду жолдодум деп келди. Ал дагы өзбек кызы болчу, ал дагы кыргыз тилден сабак берип жүрөт. Бул биздин мамлекеттик тил борборубуз. Бул жакта ошол кыргыз элинин үрп адаттары, каада салттары бүт камтылган. Мектебибиздин кандай жаңылыктары болсо, жакшылыктар болсо сүрөттөргө тартып бул жака коебуз. Музей катары колдонобуз муну. Анан булар сүрөттөр, илгерки буюмдары бар, кыргыз элинин. Булар Улуу Жибек жолунда төөлөр кызмат кылгандыгы үчүн төөлөрдүн сүрөттөрүн коюп коюшкан. Булар болсо ошол улуттук буюмдар, чынылар. Биздин ардак грамоталарыбыз ушул жакта турат. Анан бул биздин боз үйлөрүбүз, окуучуларга көрсөтүп, ушундай болгон боз үй деп туруп, андан кийин бул боз үйдүн ичин көрсөтүү үчүн бул жакта боз үйдүн жасалгаларын жасап койгонбуз. Окуучуларга келип, кыргыз эли колдонулган бардык буюмдары, баш кийимдери, анан кандай отурушкан ошолор жөнүндө маалымат беребиз. Бул жакта азыр толук эмес болсо дагы биз ошол боз үйдүн ичи кандай болсо ошондой кылып маалымат беребиз окуучуларга. Көзү менен көрүшүп, кармашып, көрүп, алар дагы кызыга башташат. Анан бул кийимдерди кийип көргүсү келет. Анан кийгенден кийин көбүнчө кара жоргого бийлеп калышат. Кыздар өзүнчө кийип көргүлө деп буларга уруксат беребиз. Анан бул жакта дагы өзбек улутундагы ар түрдүү улуттун кийимдери экен, коюп койдук. Анча-мынча да келгенде окуучуларга кийгизип, майрамдарда кийип көрүш үчүн. Анан достугубуз чың болуш үчүн бул жерге өзбек улутундагы кийимдерин коюп койгонбуз.
ошондой. Бул Бул жерде жакта? дагы сүрөттөрүн илип койгонбуз. Анан бул жак аялдар жагы болгондугу үчүн анча мынча идиш сала турган нерселерин, Илгерки буюмдарды. илгерки буюмдарын колго жасап бул жака салып койгонбуз. Бул жакта аялдардын баш кийимдери, бул жакта эркектердин баш кийимдери сүрөткө тартылган. Сиз ушул Мада айыл аймагында Каарман деген айылда чоңойдум деп атасыз. Ал жерде өзү ар улуттар, кыргыздар көбүрөөк жашайт, Кыргыздар көбүрөөк, ал өзбектер азыраак, бирок бири-бирине сый мамиле өтө чоң. Ынтымакта жашашат. Ынтымакта жашашат. Ошол жерде ошо кыргыздар менен аралашып чоңоюп, анан ушундай кыргызча сүйлөп, кыргызча тарбияланып калган турбайсызбы? Ооба, ошондой болуп калды. Неме кыргызча бар жогубуз, кыргызча досторум, бирге ойногон, кичинемден баштап бирге ойногон досторум баардыгы кыргыз. Азыр анан классташтарым баары кыргыз. Баары эмес, эми кыргыздар аралаш. Анан университетте дагы кыргыздар менен аралашып калып, өзбекче эсиме чыгып баштады. Ушундай үйгө барганда эле өзбекче сүйлөбөсөм, жумушта, анан жолдо бар жогу кыргызча сүйлөп кетем. Жолдошуңузга, кайын журтуңузга да кыргызча үйрөтөсүзбү? Аларга үйрөтпөйм, кыргызча сүйлөп коем. Аларга көбүнчө жолдошум кыргызчаны анча жакшы билбейт, бирок менен жашагандан бери кыйла үйрөнүп калды. Себеби мен ага көбүнчө кыргызча сүйлөйм. Анан ал мен жумушта болгон учурда звонок кылса, телефондон чалса, кыргызча кандайсыз эжеке, жакшысызбы, каердесиз деп кыргызча сүйлөп мага кайрылат. Үйрөтүпсүз да? Үйрөтүп койдум. Мен сырткы көрүнүшүмөн эч ким өзбек деп ойлобойт. Анан кыргыздар менен таанышсам, сен өзбексиңби же башка улуттансыңбы деп эч сурашпайт. Анан кокусунан эле мен өзбекче сүйлөп калсам, сен өзбексиңби же өзбекчени жакшы билесиңби деп сурап калышат. Анан мен айтып калам, апам өзбек, атам өзбек, бир эле мен кыргызмын деп калам. Турмушка кайсы жака чыктыңыз? Турмушка Калелин колхозго, Шарк айыл өкмөтүнө турмушка чыкканмын. Үй бүлөсү алардын баардыгы өзбектер. Анан ал жака турмушка чыкканда дагы анча мынча кыйынчылыктар болгон. Себеби биз кыргыз айылдан болобуз, өзүбүз аралаш жашайбыз. Кыргыздар, өзбектер аралаш жашагандыгыбыздан салт санабыз, тилибиз кыргызчага жакын болуп кеткендиктен турмушка чыкканда кыйынчылыктар болгон. Себеби ал жакта жалаң өзбекче болушуп, салты дагы өзбекче, сүйлөгөндөрү дагы өзбекче. Мен көп сөздөрдүн өзбекчесин билбейм. Чындыгында билбеймин да. Анан кийин өзбекче окуганды деле билбейт элем. Ошол жака баргандан кийин анан өзбекче окуганды үйрөндүм. Сизди кыргыз келин дешет экен да. Мени кыргыз келиним деп коюшат баардыгы. Анан кошуналар дагы бул кыргыз келин деп коет. Кыргызчаны жакшы билген үчүн кыргыз тилчи болот деп калышат, бирок кыргыз тилинин грамматикасы аябай кыйын. Окубаса кыргыз тилчи болуш кыйын. Кыргыз тилин билем, мен кыргызча сабак берем деген бул туура эмес. Анын грамматикасын, баардык этаптарын окуп чыгыш керек. Сиз баягы кыргыз айылда чоңойгон үчүн ал жерде азыр кандай салт сана менен чоңойдуңуздар? Салттар кыргызчабы же өзбекчеби айылыңызда? Айылыбызда өзү салттарыбыз аралаш болуп кеткен биздики. Жалаң кыргызча салт эмес, же жалаң өзбекче салт эмес, аралаш болуп кеткендиктен бул жакта жалаң өзбектер турмуш курган жагымда. Ал жерде жалаң өзбекче болгон үчүн кичине кыйынчылыктар болду да. Кандай айырмачылыктар бар экен мисалы? Турмушка чыккандан кийин дагы эртең менен туруп, саарлап караңгыда эшик шыпырчу элек. Биз жакта андай караңгыда туруп эшик шыпырбайт эле келиндер. Бул жакта кечинде караңгыда туруп эшик шыпырат элек. Келиндерге келиндей мамиле кылышат өзбектерде. Ал эми кыргыздарда кызындай мамиле кылат да. Ал дагы бирөөнүн баласы дегендей мааниде жакшы мамиле кылышат. Биз жакта, Каарман айылында. Бул жакта Шаркта болсо, бул келин деген маани бар да, баары бир немеси болот, айырмасы болот. Келин дайыма
немеде жумушта болуш керек. Бош турбаш керек. Бош турбаш керек. Мен дагы эртең менен келиндигимди аткарып коюп, анан ишке келем. Кайра баргандан кийин дагы жөпчөнөкөй келин болуп калам. Мен эч ким мугалим дебейт. Ошол ар бир адам үчүн өзүнүн туулган жери ыйык деп коюшат да. А ошол мекен дегенде да сизде кандай сезимдер болот? Мен ушул туулуп өскөн жеримди эч нерсеге алмаштыра албайм. Мен бул жерди аябай жакшы көрөм. Мекеним үчүн колуман эмне келсе ошонун баарын аткарышка аракет кылам. Кыргызстанда төрөлүп өскөнүмө аябай сыймыктанам. Себеби жаратылыш аябай кооз. Анан адамдары деле бири-бирине ынтымактуу, меймандоз, аябай жакшы калктар келишет. Анан мен көбүнчө жаратылышка чыкканда өзгөчө сыймыктанам. Кыргызстанда жашаганыма, Кыргызстанда төрөлгөнүмө аябай сыймыктанам.